La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Futbol haram ekeni çımбы жалган. Futbol adal, aram degen jokpuz. Biroq futbol oynaganda muno tize görünböş gerek. Ataң baytal, eneң baytal dep sөгүнбөш керек. Намазын уа калбаш керек. Анан кумар болуп кетпеш керек. Андан башка ойной берсе, oyun ойногон жарай берет. Көкбөрү oyun ойносо болот, урматтуу бир тууганым. Көкбөрү oyunu сүннөт болот. Бул боюнча Facebook'a кирсеңиз, мен атайын макалам бар. Анан кыргыздын салт санасын, нарк насилин билбеген чала кыргыздар же киргиздер же балконго чоңоюп калып же жанагыдай тамеки чаап жүргөндөр гана ошентип айтып койбосо пияз эккендер, бирок толук кыргыздар сүннөт деп айтыш керек. Себеп дегенде пайгамбарыбыз айткан, балдарыңарга сууга сүзгөндү, ат имгенди жаатканды үйрөткүлө деген. Пайгамбар айткан, эгерде адам өзүнүн аялы менен мындай эркелешип отуруп, жакшы сөз сүйлөп, көңүлүн көтөрүп убакыт өткөрсө, же өзүнүн атын, жылкысын тарбиялап өткөрсө, убакыт экке кетпейт деп айткан. Кур'ан-ы Каримде 5 жерде жылкы жөнүндө келет. Коовузган күлүктөр, дүгүрөтүп келип душмандарды коркуткан күлүктөр, сүрү бар аттар деген аттар айтылынат да. Мына ушунун бардыгы ат адамдын канаты, атта береке бар дегенден кабар берет. Керек болсо, мына ушул ат жөнүндө атайын Аттын Пазилет деген китеп дагы бар. Бирок ошол шарт такталыш керек. Тапталган, чавендистер сынынан өткөргөн аттар гана улакка киришке, көпөргө кириш керек. Андан сырткары атты башка жөндөн чаппаш керек, намазды калтырбаш керек. Ушул сыяктуу шарттарды сактаганда гана көкбөрү ойногонго болот, жана кумарга айланып кетпеш керек. Мен көкбөрүнү колдойт элем. Албетте ар бир кыргыз уулу көкбөрүнү сыйлабаса, албетте бул кыргызчылыкка туура келбейт. Ошол макаланы таап окусаңыз жакшы